Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтат да, өзүн өзү кызматка сунуштагандарды колдобогула дейт. Кызматка койбогула. Койбогула дейт. Өзүн өзү сунуштагандарды. Жулунгандарды, жулкунгандарды. Туура. Себеп ал убактылуу гана элдин колдоосуна ээ болот дагы, жараткандын колдоосунан ажырайт дейт. Ошондуктан биз канча акылыбыз бар, өзүбүздү өзүбүз эч качан сунуштабайбыз. Өзүбүз эшик кагып кирбейбиз. Бирөөнү жулкулдатып жакасынан кармабайбыз. Менин бул жерге коюшум керек, тиги жерге коюшум керек деп. Бирөөлөр менен соодалашпайбыз. Өзүбүздүн принцибибизде зыян тартсак дагы тура беребиз. Бүгүн түшүнбөсө эртең түшүнөт. Эртең түшүнбөсө бир айдан кийин түшүнөт. Ал биздин жоготуу эмес. Мүмкүн убактылуу биздин жоготуу болот. Бирок инсан катары, руханий баалуулук катарында ал жоготуу эмес. Бул сабыр. Бул сабыр. Сабыр. Аябай чоң сабырдуулук. Негизи бүгүнкү шайтан заманда сабырдуу инсандарды жакшы көрбөйт. Момундай болуп туруп калды, анан кийин элдин баары алып атканда унчукпай койду. Менин партиялаштарымдан 1-2 чыкты. Элдин баары акимчиликтерди, мэр, шаардын жетекчиликтерин басып алат. Биз эмне кылалы деп. Бирөөң бир кадам жылбайсың деди. Биз мындай жол менен кирбейбиз. Эшик турса тешиктен секирген партиялардан эмеспиз. Биз жараткандын буйругу менен, калдайган калың калктын колдоосу менен, ошол элден ишеним алып, элдин мандаты менен гана киребиз. 4-5 кишинин жүгүрүктөрү менен кирбейбиз. Анан дале оңолбодуңуз дегендей сөздөрдү уктум. Оңолбойм, бул жагынан мен кебелбес турам. Себеп ар бир нерсе өзүнүн жолу менен, мыйзам менен болуш керек. Эсиңизде барбы? Троя деген керемет фильм бар. Ооба. Ахиллес менен Гектор экөө бири-бирин ушунчалык жек көрөт. Ушунчалык экөө эрөөлгө чыгып чабышып атканда бир ашыктай болгон таш, жылкынын ашыгындай болгон ташка чалынып, Гектор кулап түшүп атат. Ахиллес эмне деди? Тур. Менин даңкымды кандайдыр бир таш алып койгонун каалабайм деди. Керемет. Укмуш, караңызчы, не деген философия жатат. Кулап калгандан кийин секирип барып туруп эле тиги муздап салса болот, башын жара чапса болот. Жок, тур дейт, тур. Сен тур, экөөбүздө бирдей шарт болсун. Кулап калган кишини өлтүрүп алып, мен атагымды чыгаргым келбейт. Анда менин атагым тиги ташка өтүп кетет дейт. Ошол сыяктуу эле. Бүгүнкү түзүлгөн кырдаалда менин ушул жерге жетишкендигимди кворум деген маселе жокко чыгарбаш керек деген бир жигиттик эр-азаматтык Ахиллес сыяктуу бир чечим кабыл алыш керек. Баягы Цезарьдын аялы ар кандай күмөндөн сыртта болуш керек деген сыяктуу эле. Бул бийлик. Бул улуу даражалуу бийлик. Андай жерге күмөндүү жол менен барып калдым деген сөз болбош керек да, кандай дейсиз? Туура. Мына ошол, эгерде Ахиллес Гекторду кайрадан тургузуп, кайрадан экөө эрелгө чыкпаса, 3000 жылдык тарыхы бар бул эпопея айтмакта, Гектор тиги ташка чалынбаганда Ахиллес утулмак деген сөз 3000 жыл. Тарых башкача жазылмак. Ахиллес болуп калмак эмес. Ошондо кеп ошондо да. Бул тарыхта калам деген кишинин тарыхында, өмүр баянында кандай деп айтабыз билбейм. Ушул шайланып аткан мезгилинде эч кандай шек саноо күмөн болбош керек да. Мына ошондо күчкө ээ болот.